Саламатсыңарбы, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтмөкчүбүз. Сиздер менен мен Алчагүл Шаршенбаевна. 7-класс кыргыз тили сабагынан тема бөлүкчөлөр. Кызматчы сөздөрдү эске салуу менен бөлүкчөлөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Өз алдыңарча сүйлөм жаратып, убакытты туура пайдаланууга тарбияланасыңар. Жагымдуу маанай. Бейиштей жер Кыргызстанда жашап жатканыбызга ар бирибиз сыймыктанабыз. Адам баласы убакытты башкара алабы? Атаганат убактын бир аз көбүрөөк болгондо гана деп ар бир адам өткөн ишине өкүнөт. Мына ошондой өкүнүп калбоо максатында убакытты туура пайдалануунун 4 ыкмасы бар. Биринчи ыкма жыйнактуу болуу, маанилүү нерсеге көңүл бөлүп, план коюп, аны оордотпой жеңил жолу менен аткаруу. Экинчи ыкма убакытты уттура турган нерселерден качкыла. Ананкыга калтыруу жана чечкинсиздик. Шамалды караган үрөөн сеппейт, булутту караган оруп жыйбайт деген сөз ушундан калса керек. Андан кийинкибиз чоң талап коюу бул ар бир адамга коркунучтуу. Бирок чакан максаттар тез орундала тургандыгын эске салгым келет. Үчүнчү ыкма тең салмактуу, реалдуу көз карашта болгула. Жумуш менен эс алууну тең салмакташтырыш керек. Жан үрөп иштегенге жана шамалды кууп жетүүгө умтулганга караганда бир аз эс алган артык. Уйкуңарды кандыргыла. Адам күч топтошу үчүн 8 саат уктоосу зарыл. Төртүнчү ыкма чындап баалуу нерселерге көңүл бөлгүлө. Эмнени бааларыңарды карап чыккыла. Баалаган нерселериңерден эмнени жакшы, маанилүү жана көңүл бурууга арзыйт деп эсептээриңер көрүнөт. Албетте, адам баласы үчүн ден соолук, өмүр жана үй бүлө баалуу экенин унутпашыңар керек. Жогорудагы ыкмалардан силер кандай тарбия ала алдыңар? Сен үчүн баалуу эмне? Сен убакытты башкара аласыңбы? Убакытты туура колдонуу менен сен эмнеге жете аласың? Мына ошондуктан балдар, убакытты туура пайдаланып, сабакты өз учурунда окуйлу. Кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр 4кө бөлүнөт. Алар байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр жана модаль сөздөр. Бүгүн биз бөлүкчөлөр жөнүндө маалымат алабыз. Параграф 65, бөлүкчөлөр 144 бет. Аныктама өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген, сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маанини киргизе алган кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Бүтүн нерсени пайда кылууга бөлүкчөлөр жардам берет. Ал эми бөлүкчөлөр болбосо бир бүтүндүк пайда болбойт. Мына ошондуктан сүйлөм түзүүдө бөлүкчөлөрдүн ролу чоң. 261 көнүгүү. Чоро Танабайдын жүзүнө үңүлүп, мага таарылып жүргөн жоксуңбу? Я, деди акырын гана. Суусап турасың, Кыйналдың го, Гүлсары. Бул сүйлөмдөрдө я, го бөлүкчө. Мисалы, бөлүкчөлөргө төмөндөгү сөздөр кирет. Гана, бейм, го, белем, абдан, өтө, эң, ылгый, өңчөй, эле, чейин, ыя, аябай, тиммеле, дегеле, нак, так, да, дале, дагы, куду, ооба деген сөздөр кирмекчи. Ал эми үйгө тапшырма. Аныктаманы дептерге жазабыз. 261 көнүгүүнү карап, белгиленген сөздөрдү көчүрүп алабыз. Мисалдарды жазып алууга 259 көнүгүү жардам берет. 260 көнүгүүнү өз алдыбызча иштейбиз, бөлүкчөлөрдү катыштырып 4 сүйлөм түзөбүз.
Ал сүйлөмдөр адабий сүйлөмдөр болууга тийиш. Саламатта калыңыздар.